Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарига Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин расмий иш сапар менен Москвага барды. Бул тууралуу Орус жана Кытай маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Си Цзиньпин Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен барган. Иш сапар 20 марттан 22 мартка чейин созулат. Кытайдын төрагасы Внуково аэропортуна Бишкек убактысы боюнча саат 16:00 конгон. Си Цзиньпинди Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Чернышенко тосуп алган. Бүгүн 20 мартта Орусия президенти менен Кытай төрагасынын расмий эмес жолугушуусу күтүлүүдө. Анын жыйынтыгында жаңы доордо биргелешкен өнөктөштүктү жакшыртуу жана 2030 жылга чейин Орус-Кытай экономикалык кызматташтыгынын негизги багыттарын өнүктүрүү боюнча 2 документке кол коюу пландаштырылууда. Кремльде эки өлкөнүн лидерлеринин расмий сүйлөшүүлөрү 21 мартта болору айтылган. Сүйлөшүү саат 15:00 башталып, тар жана кеңейтилген составта өткөрүлөт. Жолугушууда алар Кытай Украинадагы кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча сунуш кылган планды талкуулашат. Булак супер кежи. 2 жылга эркинен ажырайт. Жол кыймылынын коопсуздук кызматы акча сунуштаган айдоочуларга эскертүү берди. Коррупцияга себепкер болгон айдоочуларда кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Ага ылайык президенттин талабы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан өздүк курамында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, милициянын кадыр баркына доо кетирген кызматкерлерден тазалануу иштери жүрүүдө. Бул чаралар кызматкерлердин ээлеген кызматына, көп жылдык тажрыйбасына карабастан аюусуз катуу жүргүзүлүп жатканы айтылат. Ошондой эле жол эрежесин бузгандык үчүн жоопкерчиликтен жеңил кутулуу максатында кызматкерлерге акча сунуштап, укук бузууну жерден чечүүгө аракет кылып, коррупциялык элементтерге өздөрү себепчи болгон айдоочуларда кылмыш жаза кодекстин негизинде жоопкерчиликке тартылаарын эскертебиз деп айтылат маалыматта. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы мындай аракеттерге барган айдоочуларга 30 миңден 50 миң сомго чейинки айып пул жазуу же 2 жылга чейин эркинен ажыратуу түрүндө жаза каралганын белгиледи. Булак супер кежи. Арматура жана балка менен Москвада мигранттардын массалык мушташы орун алды. Москва шаарындагы турак жай комплексинин курулушунда иштеген Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары мушташты. Бул тууралуу база жазды. 18 мартта эртең менен остров турак жай комплексинин 50дөн ашуун куруучусу арматура жана балка менен мушташкан. Алар тамактануучу жайды талашып урушкан. Массалык мушташтын бир нече катышуучусу башы жарылып ооруканага түшкөн. Ондогон адам полицияга жеткирилген. Остров турак жай комплекси бизнес класстагы бийик. Аны Туркиянын ЭНТ Япы Санаи ве Тижарет аноним ширкети компаниясы куруп жатат. Булак Назар Ньюс кежи. Россия Федерациясынын тергөө комитети Гаагадагы эл аралык соттун прокуроруна жана судьяларына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Орус басылмалары жазып чыгышты. Тергөө комитети Россиянын президентин жана балдар омбудсменин сот тарабынан куугунтукту албетте мыйзамсыз деп белгилейт. Эске сала кетсек, 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди, ошондой эле Россия Федерациясынын президентинин алдындагы балдардын укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова Белованы камакка алууга эл аралык ордер берген. Булак Назар Ньюс кежи. Жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүп берүүгө шектелип, айыл өкмөттүн жооптуу катчысы кармалды. Жер тилкелерин мыйзамсыз каттоого жана бөлүп берүүгө тиешеси бар деген чек менен Чүйдөгү Орок айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы кармалды. Бул тууралуу 20 мартта УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады.
Маалыматка ылайык, 17 мартта Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы кармалып, УКМКдын тергөө абагына киргизилди. 2022 жылдын 13 декабрында кылмыш жаза кодексин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтерди жасалмалоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жер тилкелерин жана ишеним каттарды берүү боюнча жасалма чечимдерди кабыл алуу каналына бөгөт коюу фактысы боюнча Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жаран жашаган жеринде издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында материалдар жазуучу машинага керектүү эски түсү жок, бир рулон кагаз, жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча даяр чечимдер, эски үлгүдөгү Орок айыл өкмөтүнүн жана Сокулук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын мөөрү басылган А4 үлгүсүндөгү кагаз жана буюмдар табылып алынган деп айтылат маалыматта. Учурда расмий документтерди мыйзамсыз даярдаган каналдын башка катышуучуларын аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатканы кошумчаланды. Булак Суперкежи.